Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Эр-Рияд шаарында Сауд Аравия королу Сальман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд менен жолугушту. Өкмөт башчы королго Camel Fest эл аралык этно фестивалынын жабылыш салтанатына катышууга чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирди жана ага Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан салам жолдоду. Тараптар жолугушуунун жүрүшүндө эки жактуу кызматташуунун актуалдуу, анын ичинде соода-экономикалык, инвестициялык жана гуманитардык тармактардагы маселелерин талкуулашты. Премьер-министр айрыкча белгилегендей, Сауд Аравия Кыргызстандын маанилүү өнөктөшү жана анын тышкы саясатында өзгөчө орду бар. Бул күндөрү биздин өлкөнүн жарандары Сауд Аравияга келишип, эки кыйык жерди кыдырышууда. Ошону менен бирге Сауд Аравиядан келген туристтердин санын жыл сайын өсүүсү кубандырат. Алар үчүн эшигибиз дайыма ачык, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Мындан тышкары Мухаммедкалый Абылгазиев эки жактуу өз ара аракеттешүүнүн маанилүү багыттарынын бири катары соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууну өнүктүрүү жана чыңдоо экендигин айтты. Анын айтымында өлкөлөр экономикалык кызматташтык потенциалын толук кандуу пайдаланбай келишет. Өз кезегинде Сауд Аравия королу белгилегендей, өлкөлөр ортосунда достук мамилелерди мындан ары карай өнүктүрүү маанилүү болуп саналат. Сальман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд эки тараптуу кызматташууну өркүндөтүү үчүн көтөрүлгөн демилгелерди колдоого даярдык билдирди. Мындан тышкары король эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттешүүнүн жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеп, келечекте кызматташуунун зор маанилүүлүгүн баса көрсөттү. Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд соода-экономикалык чөйрөдөгү алакаларды өнүктүрүү артыкчылыгын колдоп, жооптуу мамлекеттик органдарга өз ара кызыкчылыктар маселелерин илгерилетүүнү камсыздоону тапшырды. Эки өлкөнүн мамлекеттик органдары бул маселе боюнча тыгыз кызматташууга тийиш. Инвестициялык кызматташууну бекемдөө үчүн мен тиешелүү тапшырмаларды берем. Мусулман коомчулугунда болуп жаткан маселелерди биз ар дайым колдоого тийишпиз. Биз боордош өлкөлөрдөн болуп саналабыз, деп баса белгиледи Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Ал ошондой эле Camel Fest эл аралык этно фестивалын ийгиликтүү өткөрүүдөгү Кыргыз тараптын зор салымын белгиледи. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы биргелешкен өз ара аракеттерди мындан ары карай тереңдетүүгө өз ара даярдык билдиришти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Эр-Рияд шаарында Camel Fest эл аралык этно фестивалынын жабылыш аземине катышты. Фестивалдын жабылыш салтанатында театрлаштырылган оюндар жана концерттик программа тартууланды. Иш-чарага Сауд Аравиясынын королу Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, Сауд Аравиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед ибн Сальман Аль-Сауд, Дубай эмиратынын башкаруучу династиясынын мүчөсү Хамдан ибн Мухаммад Аль-Мактум, дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрү жана башка жогорку даражалуу меймандар катышты. Өкмөт башчы ошондой эле Camel Fest алкагындагы көчмөндөр ааламы этно фестивалына катышкан Кыргызстандан барган чыгармачыл жамаат жана спорт өкүлдөрү менен жолугушуп пикир алышты. Кыргыз элге бизге абдан чоң жөлөк болду деп азыр король да айтып атат, жактагы жетекчилердин баары айтып атат. Анан эми Кыргыз элинин өнөрүн ушундай жогорку деңгээлге көтөрүп, кыйналсаңар дагы ушул Кыргыздын салтын башка элдерге көргөзөлү деп келгениңер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Азыр эми бул мамлекеттин жетекчилиги менен сүйлөшүп отурсак, абдан таң калышты. Кыздарыбыздын ырдаганына, бийлегенине, жигиттерибиздин жанагы ат чапканына, кыздарыбыздын ат чапканына, кээ бир кыздарга боор орушта отуруп алып менин жанымдагылар кыздар үчүн кантип эметет деп. Анан мен айттым, эми Кыргыз эли өзү ат жалында өткөн эл. Ушул силерди дагы мусулман эл деп биздин көтөрүп аткан көчмөн салтын жайылтып аткан элге биз да жардам берели, өзүбүздүн өнөрүбүздү көргөзөлү деп баары чогулуп келди дедим. Бир чети булар эми чөлдө көчүп жүрсөбүз, тоодо көчүп жүргөнбүз да. Анан оокаттардын кээ бири өзүлөрү айтып отурса, көп жери окшош. Анан биринчиден ушул абдан жакшы деңгээлде көргөздүңөр. Өз кезегинде артисттер жана спортсмендер өлкөнүн өкмөтүнө ар кыл уюштуруу маселелерин чечүүгө көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Ошончолук сиз күч дем бердиңиз ушул келип атайын биздин кылып аткан нерсебизге күбө болгонубузга. Бизде 5 локациядан турган мындан да чоң шаар курган болчу да, аякта күнүнө 3-төн баштап 10-го чейин тынбай 5 локациядан мындайча айтканда дүйнө жүзүн таң калтырып, бул жакка келген элдин баары кыргыз ким экенин билип калды. Бирдекесинде биздики окшогондорду көрсө кыргыз деп таанып калды да. Анан биз сиздерге чоң рахмат, ушул өкмөт тарабынан абдан чоң колдоо көрсөтүп, ушул жакка жөнөтүп, бүт баардыгына
мына шарт түзүп бергендериңиздер сиздердин колдооңуз тарабынан чоң болду. Маданият министрлигинде, башка министрликтердин, өкмөттүн дагы колдоосу менен ушул жака жеттик деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул жерде жүргөндөрдүн баары ошол бир ай болду да, бир айда ошол мындайча айтканда биз өз элибиздин баалуулугун ушул жактан сездик десек болот да. Мындайча айтканда көбүбүз көккө жетип, биз өзүбүз деле Кыргызстанды уюштурбастан 98 мамлекетти биз уюштуруп бердик бул жаккачы. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек Кара-Балта жолун куруунун 4-фазасын ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Аны менен бирге Кубатбек Боронов Сокулук жана Ак Суу суулары аркылуу өткөн көпүрөнүн куруу иштеринин жүрүшү менен таанышып, Жайыл районунун Полтавка жана Новониколаевка айылдарында курулуп жаткан тилкелерди, ошондой эле жер өтмөктөрүнүн курулушун көрүп чыкты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов билдиргендей, жалпы долбоордук тилки 2 кат асфальт бетон төшөлүп, көпүрөлөр, чакан жасалма курулуштар, аялдамалар жана тротуарлар оңдолот. Мындан тышкары 6 жаңы жер өтмөгү курулуп, учурдагы 4 өтмөктү оңдоо ишке ашырылат. Бүгүнкү күнү жолдун түштүк тарабынан 3 чакырым 700 метр жана түндүк тарабынан 1 чакырым 800 метр асфальт бетондун төмөнкү катмары төшөлдү. Ошондой эле электр берүүчү линиялардын 205 жаңы тирөөчтөрү орнотулуп, 82 жерде суу түтүктөрүн куруу аяктады. 4 көпүрөдө курулуш иштери уланууда. Желамыш көпүрөсүндө иштер дээрлик аяктады. Транспорт жана жолдор министри кошумчалагандай, 2019-жылы жер казуу иштерин аяктоо жана жалпы 20 чакырым 320 метр аралыкка асфальт бетон төшөө пландалууда. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, Бишкек-Ош жолунун бөлүгү болуп саналган Бишкек-Кара-Балта жолу өлкөнүн транспорттук каттамдарында стратегиялык мүнөзгө ээ. Бишкек-Кара-Балта жолунун курулушун аяктоо жана жол бетин кеңейтүү түндүк жана түштүк аймактардын ортосундагы унаа каттамдарын жөнгө салууга шарт түзөт. Бул тилке бүтүндөй өлкө үчүн зор роль ойнойт деп баса белгиледи Кубатбек Боронов. Анын айтымында жаңы тилкелердин курулушу заманбап шарттарга жооп бергө тийиш. Анткени бул жол республикадагы эң кыймыл жыш жолдордон болуп саналат. Жалданма компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууда Кубатбек Боронов бардык курулуш иштерин сапаттуу аткаруунун маанилүүлүгүн дагы бир ирет белгиледи. Ошондой эле биринчи вице-премьер-министр жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, бул жол тилкесиндеги курулуш учурунда келип чыккан бардык маселелерди ыкчам чечүү, ошондой эле куруу иштеринин сапатын көзөмөлдөө үчүн жумушчу комиссия түзүүнү тапшырды. Комиссияны транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бирдалиев жетектейт. Мындан тышкары Кубатбек Бороновдун айтымында жергиликтүү калктын түшүнбөөчүлүгү, айрым учурларда курулуш иштеринин графиктен артта калуусу алып келүүдө. Ушуга байланыштуу биринчи вице-премьер-министр жол жээгиндеги турак үйлөрдүн ээлери менен иш-чараларды күчөтүүнү жана жолдун курулушун мурда белгиленген мөөнөттө аяктоону камсыздоону тапшырды. Жумушту алдыга жылдырсак болот. 20-жылдын аягына чейин график боюнча жумуш бүтүш керек. Эгер ыкчамдап иштей турган болсо, графиктин ичинде жетишип бүтүрүп койгон мүмкүнчүлүк бар да. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров стратегиялык өнөктөштүктүн жана интеграциянын жаңы мейкиндиктери 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясынын ишине катышты. Белгилей кетсек, иш-чара Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргыз Республикасына мамлекеттик иш сапарынын алкагында өттү. Россия делегациясынын өкүлдөрү жана башка катышуучулар менен саламдашууда Замирбек Аскаров эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын жолугушуусу өлкөлөрдүн жана элдердин мамилелериндеги тарыхый бурулуш болгондугун белгиледи. Сегодня само время доказало: Россия и Кыргызстан – стратегические партнеры и надежные друзья. Так было в прошлом, так будет впредь. Добро пожаловать на гостеприимную кыргызскую землю, дорогие российские друзья. На встрече в рамках 8-й российско-кыргызской межрегиональной конференции проходит в условиях глобальных перемен в мировой экономике. Вы знаете, что последние несколько лет мировая экономика развивается в условиях жестких финансовых кризисов, торговых войн и неустойчивых цен на нефть и газ. Так, в результате этого только сокращение инвестиций в мировом масштабе составило 23% до $1,5 триллиона. Значительно снизился мировой товарооборот, производство и безработица, миграция приняли устойчивый характер. Но, несмотря на эти вызовы, динамика конструктивного взаимодействия между Кыргызской республикой и Российской Федерацией все больше набирает обороты. Андан соң Замирбек Аскаров белгилегендей, республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү өлкөнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнүн жаңы интеграциялык моделине өтүү баскычы болуп саналат. Растут объемы взаимного товарооборота, которые уже в текущем году могут достичь до кризисного уровня $2 миллиарда. Укрепляется взаимодействие в сфере безопасности, расширяются культурно-гуманитарные связи. На сегодняшний день договорную базу
двустороннего составляет более 352 договоров, соглашений и иных документов, регулирующих конкретные направления взаимодействия наших стран. Российская Федерация первой оказала помощь Кыргызстану в сложный период вхождения нашей страны в ЕАЭС. На эти цели выделено было порядка 200 миллионов долларов. Правительством России было выделено 500 миллионов долларов для создания Кыргызско-Российского фонда развития, который сейчас вступил в активную фазу деятельности. В настоящее время одобрено около 1662 проектов по различным отраслям экономики на сумму 310 миллионов долларов. Вице-премьер-министр баса көрсөткөндө Евразия экономикалык комиссиясы продукцияларды экспорттоо жана импорттоодогу тоскоолдуктарды жана артыкча чектөөлөрдү алып салуу боюнча иштерди тездетүүсү зарыл. Андан кийин Замирбек Аскаров катышуучуларга республиканын экономикасындагы башка артыкчылыктуу багыттар тууралуу айтып берди. Иш чаранын ачылышы аяктаган соң вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Россиянын экономика министринин орун басары Тимур Максимов баштаган россиялык делегацияны ата мекендик өндүрүштөгү товарлар менен тааныштырды. Көргөзмөнүн жүрүшүндө Замирбек Аскаров россиялык меймандарга Кыргыз Республикасынын экспорттук потенциалы тууралуу айтып берди. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын артыкчылыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу конференциясына катышты. Замирбек Аскаров өз сөзүндө белгилегендей, мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун арттыруу ар бир өкмөт үчүн актуалдуу маселе болуп саналат. Акыркы жылдары республикада мамлекеттик активдерди башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу иштерин пландуу түрдө жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик мүлктү тескөө процесстеринин айкындуулугун камсыздоо жана мамлекеттик менчик объекттери тууралуу маалыматтардын ачыктыгы маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүнкү күнү мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри ведомстволор аралык автоматташтырылган тутуму киргизилген. Электрондук соода аянтчасы маалыматтык порталы ачылып иштеп жатат, деди вице-премьер-министр. Андан соң Замирбек Аскаров баса белгилегендей, бүгүнкү күнү өкмөт мамлекеттик менчик түзүмүн оптималдаштыруу, мамлекеттик ишканалардын санын кыскартуу, корпоративдик башкарууну күчтөндүрүү жана мамлекеттик катышы бар акционерлик коомдордун кадр саясатын кайра карап чыгуу багытын алды. 8 энергетикалык компаниянын активдерин инвентаризациялоо процесси аяктады. Ишмердүүлүктүн натыйжалуулугунун KPI негизги көрсөткүчтөрү иштелип чыгып киргизилди. Мындан тышкары мамлекеттик компаниялардын жетекчилеринин жоопкерчилигин жана сыйлоо тутумун иштин конкреттүү жыйынтыктарына байланыштуу кайра кароо башталды. Мен күчтүү жана натыйжалуу менеджмент мамлекеттик компанияларга экономиканын локомотиви болууга шарт түзөт деп ишенем, деди вице-премьер-министр. Сөзүнүн соңунда Замирбек Аскаров баса көрсөткөндөй, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү негизги милдети корпоративдик башкарууну активдүү киргизүү. Ал мамлекеттик мүлктү тескөөдө процесстердин айкындыгын жана мамлекеттик менчик объекттерди тууралуу маалыматтардын ачыктыгын камсыздайт. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Газпром коомдук акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллер менен жолугушту. Жолугушууда тараптар биргелешкен кызматташуунун актуалдуу темаларын, ошондой эле Кыргызстандын газ тармагын мындан ары карай өнүктүрүү, газ менен камсыздоо объекттерин модернизациялоо жана аймактарды газдаштыруу боюнча компаниянын пландарын талкуулашты. Өкмөт башчы өзгөчө белгилегендей, бул жолугушуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында өтүп жатат. Муну менен бир катар келишимдерге, анын ичинде Газпром компаниясы менен келечектүү кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду. Премьер-министр баса көрсөткөндөй, компания өлкө үчүн ири инвестор катары гана эмес, анын көптөгөн социалдык маселелерин дагы чечүүдө. Мухаммедкалы Абылгазиев кошумчалагандай, кыргыз тарап биргелешкен кызматташуунун алкагында жаңы долбоорлорду талкуулоого жана ишке ашырууга даяр. Газпром коомдук акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллер эскерткендей, компания өлкөнүн ички рыногуна кирүүдө 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубль инвестиция салууга милдеттенген. Анын айтымында, бүгүнкү күнү Газпром компаниясы инвестицияларынын жалпы суммасы 26,5 миллиард рубльды түзөт. Ошондой эле Алексей Миллер Газпром балдарга социалдык долбоорунун ийгиликтүү ишке ашуусун белгиледи. Анын алкагында Кыргызстандын аймактарында 9 заманбап дене тарбия, ден соолукту чыңдоочу комплекстер курулган. Тараптар өлкөнүн газ бөлүштүрүүчү чөйрөсүнө инвестиция салуу боюнча компаниянын мындан аркы пландарын кеңири талкуулашты жана келечектүү жемиштүү кызматташууга өз ара даярдыктарын билдиришти.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Башкортостан Республикасынын башчысы милдетин убактылуу аткаруучу Ради Хабиров менен жолугушту. Жолугушуу учурунда өкмөт башчы меймандык кыргыз жеринде жылуу тосуп алды жана Башкортостан башчысынын сапары эки элдин терең тарыхый жана маданий байланыштарын эске алуу менен Кыргызстан жана Башкортостандын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы күч берерине ишенимин билдирди. Мухаммедкалый Абылгазиев Ради Хабировду Башкортостандын түптөлүшүнүн 100 жылдыгы менен куттуктап жана республикага бакубатчылык жана өнүгүүнү каалады. Өкмөт башчы Кыргыз-Россия стратегиялык кызматташуусу жана өлкөлөрдүн өнөктөштүк алакалары жогорку даражада, ошондой эле бардык деңгээлде, анын ичинде аймактар аралык байланыштар менен өнүгүп жатканын канааттануу менен билдирди. Бул эки жактуу кызматташууну мазмундуу толуктоого шарт түзөт. Жолугушууда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында өткөн 8-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясынын, ошондой эле эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунун жыйынтыктарын талкуулашты. Мухаммедкалый Абылгазиев жана Ради Хабиров эки жактуу кызматташуунун оң динамикасын белгилешип, сапардын жүрүшүндө кол коюлган республикалардын өкмөттөрүнүн ортосундагы соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу жөнүндө келишимдерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жол картасын кабыл алуунун маанилүүлүгүн баса көрсөтүштү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек жылуулук энерго-коммуналдык ишканасынын Орто Сай жана Ротор отканаларындагы күн коллекторлорунун иши менен таанышты. Өкмөт башчы отканаларды карап чыгып, суу жылытуу үчүн колдонулган күн коллекторлорунун иштөө принциптери менен таанышып чыкты. Белгиленгендей, Борбор калаадагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу жана атмосферага тараган булгоочу заттардын бөлүнүшүн азайтуу максатында жаратылыш коргоо иш-чараларын тең каржылоого күн коллекторлорун орнотуу үчүн зарыл болгон акча каражаттары бөлүнгөн. Отканаларда орнотулган жалпы коллекторлор конструкциялык жактан максималдуу жөнөкөй жана бекемдиги менен мүнөздөлөт. Анын эксплуатациясынын мөөнөтү 25 жылга чейин жетет. Жалпак коллектордун иштөө принципи парник эффектисине негизделет. Абсервердин үстүнкү бети күндүн энергиясын өзүнө жутуп алып, атайын жабдуунун натыйжасында абсервердин өзүнө алуу коэффициенти 95%га чейин жетет. Анын негизинде жылуулукту өзүнчө алуучу пластина ысып чогулган энергияны 95%га чейин сактап, аны инфракызыл шоула түрүндө чыгарат. Ушундай жол менен коллектордун өзүндө күн энергиясын аккумуляциялоо ишке ашат. Андан кийин конструктивдик детальдардын жардамы менен жылуулук алып жүрүүчүгө берилет. Бишкек жылуулук энергия ишканасынын директору Алимбек Абдулдаев белгилегендей, суу жылытуу үчүн күн энергиясын колдонуунун негизги артыкчылыгы жаратылыш газы, көмүр сыяктуу башка отундун түрлөрүнөн айырмасы кайра жаңылануусу, туруктуу, жеткиликтүү, экологиялык таза, үнсүз, үнөмдүүлүгү жана эксплуатациялык чыгымы төмөндүгүндүгүндө болуп саналат. Гелио орнотулган негизги артыкчылыгы эч кандай тейлөөнү жана ишкана тарабынан эксплуатациялоону талап кылбагандыгы. Мындай жол менен күн коллекторлорун колдонуу мезгилдик типтеги суу жылытуу үчүн да абдан келечектүү жана экономикалык жактан максаттуу болуп саналат, деди Алимбек Абдулдаев. Экология бузулуп атат деген көп маселе болот да. Ушул багыт менен кете бериш керек да. Дегенде биринчиден көмүр жагып, карылаторлоо алып, ал жерде ар кандай маселелер болот. Пожарный безопасность, өрт жагынан дагы болот. Анан элдин эмесине жашоо шартына жакшы. Азыр кымбатыраак болгону менен кызматы өзү жүрүп жүрүү өзүн актайт. Ал белгилегендей, иш-чаранын актуалдуулугун эске алуу менен Бишкек жылуулук энергия ишканасынын башкармалыгынын аянтында 8 метр бийиктиктеги атайын курулган металл конструкцияга 11 сотка аянтка 364 панель гелио коллекторлор жана буга чейин көмүр менен иштеген Орто Сай отканасында 120 коллектор орнотулуп бекитилди. Орто Сай отканасы боюнча атмосферадан булгоочу заттар 100 кг азайтылды. Жаратылыш газынын чыгымы 10 000 куб метрге чейин азайып, 68 гигакалорий өндүрүлдү. Керектөөчүлөрдүн саны 908 киши. Бул 16 көп батирлүү үйдүн жашоочулары жана 1 бала бакча. Учурда 63 көп батирлүү үй, 2 жатакана, 1 мектеп, 1 оорукананын 7425 адамдан турган ысык сууну керектөөчүлөрүнө Ротор отканасында кубаттуулугу 0,6 мегаватт күн гелио коллекторлорун орнотуу боюнча иштер жүрүп жатат. Натыйжада атмосфераны булгоочу заттарды азайтуу жылына 237 тоннага, анын ичинен катуу бөлүкчүлөр жылына 29 тоннага, парник газдары жылына 150 тоннага болжолдонууда.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өзгөчө белгилегенде энергиянын кайра калыбына келүүчү булактардын колдонууну кеңейтүү маанилүү. Бул Борбор калаанын энергетика тутумунун отун энергетикалык жана материалдык ресурстарын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланууну камсыздайт жана Бишкек шаарынын жана анын айланасындагы экологиялык кырдаалды жакшыртат. Бул максаттарда өкмөт башчы Борбордун отканаларында күн энергиясынын потенциалын эске алуу менен күн коллекторлорун колдонууну кеңейтүү боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырды.